Республикалык бюджеттен ар тармактарды насыялоо үчүн атайын каражат бөлүнүп келатат. Эми аны алуунун шарттары жөнөкөйлөштүрүлүп, төлөө шарттары да жеңилдетилет. Эрежелер министрлер кабинети бекиткен жаңы жободо көрсөтүлдү. Берилген кредиттер, бюджеттик кредиттер толук кайтарылышы максатында бул исковой давность алым салынды. Канча убакыт өтсө да бул жерде уже обязательно өндүрүлө турган нормалар кирди да. Пайыздык өлчөмдөрдү аныктоочу нормалар киргизилди. Бул жерде мисалы коммерческий проекттерге өзүнчө, анан инфраструктурный, социальный проекттерге өзүнчө процентный ставкалар коюла турган болду. Бул жерде жеңилдетилген процентный ставкалар да. Основной мисалы социальный проекттерге 3%-дан өйдө көтөрүлбөгөн кредиттер берилет. 1%-тен 3%га чейин. А эми коммерческийлерге 6%. Мындан сырткары лизингдик операцияларды жүргүзүүнүн тартиби жөнгө салынат. Ошондой эле буга чейин ишкерликке жаңы кадам таштаган жарандарга ишеним көрсөтүлбөй келсе, эми аларга тоскоолдуксуз насыя берилет. Жаңы стартап проекттерге бериле турган нормалар кирди. Бул чтобы экономиканы өнүктүрүү үчүн жаңы ишкерликтерге, жаңы кадам таштап аткан ишкерлерге бул бюджеттен кредит алып баштаганга шарттар түзүлдү да. Мурун стартаптар боюнча, мурунку токтом боюнча, положение боюнча ал жерде определенный требованиялар бар болчу да. Ал жерде именно 3 жылдык баланс, 3 жылдык доходду көргөзүп, мындай ошондой требованиялар болгон. Бүгүнкү күндө ал немелер алым салынып, жаңы нормалар киргизилди. Узак жылдардан бери өлкө казынасынан бериле турган насыяларга байланыштуу ар кандай күмөн саноолор болуп келген. Каражатты алууда жаралган көйгөйлөрдү көпчүлүк жасалма тоскоолдуктар деп эсептейт. Бул азыркы киргизип аткан жобонун шарты аябай жакшы болуп атат да. Себеби буга чейинки кредит берген 30 жылдын ичинде бүт жанагы кредиттин баары коррупционный жол менен берилчү да. Же ошол жерде таанышың болуп, же болбосо кредит алганда ошо 10%-ин тиги Министерство финансыдан же банктан ошолорго калтырып кетип ушундай болуп, анан бюджеттен бөлүнгөн акчаларды конкретно алдын ала бөлүп коелу, кимге беребиз деп жана кызматта тургандар ошолор өздөрүнө алып жүрүшкөн да. А бул жоба боюнча мындай кичине биринчиден теңчилдик болуп атат, экинчи жагынан мамлекет жагынан контроль күчөп атат да. Финансы министрлиги быйыл жарым жыл ичинде ар тармактарга 6 миллиард 150 миллион сом насыя катары берилгенин билдирүүдө. Калыгул Асанбаев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.